Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Анда сабакты баштайлы. Сабактын темасы туура көп грандыктар. Сабактын максаты көп грандыктардын түрлөрү менен таанышасыңар жана логикалык ой жүгүртүүңөрдү өстүрөсүңөр. Балдар, бүгүнкү сабактан баштаардан мурун мен силерге суроо берем. Ким ошол суроого туура жооп берет? Тик бурчтуу үч бурчтуктарды чечмелөөдө жардам берүүчү теорема кайсы математиктин аты менен аталган? Туура, азаматсыңар. Бул Пифагордун атына аталган. Кана балдар, анда баарыбыз темага көңүлүбүздү бурабыз. Туура көп грандыктар деп эмнени айтабыз? Эгерде биринчиден көп грандык томпок, экинчиден анын баардык грандары бири-бирине барабар туура көп бурчтуктар, үчүнчүдөн анын ар бир чокусунда бирдей сандагы грандар, төртүнчүдөн анын баардык эки грандуу бурчтары барабар болсо, анда булар туура көп грандыктар деп аталат. Туура көп грандыктардын бар болгону 5 гана түрү бар. Алардын экөөсү силерге белгилүү. Биринчиден туура тетраэдр, башкача айтканда 3 бурчтуу туура пирамида. Анын баардык грандары туура 3 бурчтуктар болушат. Экинчиден куб, башкача айтканда параллелепипед. Анын баардык грандары квадраттар. Негизи параллелограмм болуп эсептелген призма параллелепипед деп аталат. Параллелепипеддин 6 граны бар. Алардын баардыгы параллелограммдар болушат. Ошону менен бирге ал параллелограммдар эки-экиден барабар жана параллель. Ошондуктан параллелепипеддин каалагандай гранын анын негизи катары кабыл алууга болот. Параллелепипеддин параллель грандары карама-каршы грандар деп аталат. Анда параллелепипеддин ар бир чокусуна карама-каршы чокуну аныктоого болот. Карама-каршы чокуларын туташтыруучу кесимди параллелепипеддин диагоналдары деп. Мына балдар, кубдун тагын бир үчүнчү түрү бул октаэдр деп аталат. 8 туура 3 бурчтуу грандардан турган жана ар бир чокусунда 4 грандары болгон көп грандык ал туура октаэдр же жөн эле октаэдр деп аталат. Анын негиздери квадраттар, ал эми каптал грандары туура 3 бурчтуктар болгон бирдей эки пирамиданын негиздери боюнча бириктирип түзүүгө мүмкүн. Октаэдрдин кырларын кубтун жанаша жаткан грандарын борборлорун туташтырып да алууга мүмкүн. Эгерде туура октаэдрдин жанаша жаткан грандарын борборлорун туташтырсак, кубтун кырларын алабыз. Туура көп грандыктардын 4-үнчү түрү бул икосаэдр. Ал 20 туура 3 бурчтуу грандардан турган көп грандык. Икосаэдр 20 грандык деп эсептелинет. Анын баардык грандары туура 3 бурчтуктардан түзүлөт. Биз жогоруда туура көп грандыктардын 4 түрүнө кайрылдык. Эми бышыктоо иретинде бир мисал карайлы. Мисалы, кубтун же параллелепипеддин канча граны, канча кыры жана канча чокусу бар, аны биз эсептеп көрөбүз. Демек, кубтун 6 граны, 8 кыры, 12 чокусу бар. Кана балдар, китебиңердеги номер 4-үнчү мисалды карайбыз. Ал мисалда туура октаэдрдин канча граны, канча чокусу, канча кыры бар, анын грандары кандай фигуралар болушат жана анын өзгөчөлүктөрү кандай? Туура октаэдрдин сүрөтүн түзүп көрсөткүлө. Мына бул октаэдр. Октаэдрдин 8 граны, 6 чокусу, 12 кыры бар. Анын грандары туура 3 бурчтуктар болушат. Анын өзгөчөлүктөрү: каптал грандары туура 3 бурчтуктар болгон бирдей эки пирамиданын негизи боюнча гана түзүүгө мүмкүн. Мына балдар, биз жогоруда туура көп грандыктардын 5 түрү бар деп карадык. Биз бүгүн сабакта туура көп грандыктардын 4 гана түрүнү карадык. 5-чи түрү, ал эмне деп аталат? Анын канча граны бар, канча чокусу, канча кыры бар жана ал кандай фигура? Бул силерге үйгө тапшырма. Жана китебиңердеги номер
6 мисалда туура икосаэдрдин канча граны, канча чокусу жана канча кыры бар, анын грандары кандай фигуралар, анын өзгөчөлүктөрү кандай, ушул мисалды кошуп үйдөн окуп келесиңер. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.